Курсан Асановдун уулуна издөө жарыяланды. Аскер прокуратурасы тарабынан Ички иштер министринин мурунку орун басары Курсан Асановдун 7-8 августта мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин Кой Таш айылындагы үйүндө болгон окуялардагы иш-аракеттери боюнча териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча тергөө иштеринин жүрүшүндө 8 августта Асанов жан сакчысы Пайзылда уулу Дамирбек аркылуу Атамбаевдин үйүнөн кылмыш иш боюнча маанилүү далил буюмдарды, документтерди жана башка предметтерди алып чыгып кеткени аныкталган. Жан сакчысы 8 августта саат 21:00 чамасында ИИМдин имаратынын жанында Асановдун тапшырмасы менен аталган буюмдарды анын уулу Мухаммед Али Асановго өткөрүп берген. Ал эми Асанов аны Атамбаевдин тарапташтарына өткөрүп бермек. 27 августта Асановго жаза кодексиндеги 44-берененин 2-бөлүмү кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү, 320-берененин 2-бөлүмү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча шектелип жатканы билдирилген. Ошол эле күнү аталган кылмышка катыштыгы бар деген шек менен 1997-жылы туулган Асановго карата кылмыш иши козголуп, сыртынан камакка алуу чечими чыгарылгандан кийин издөө жарыяланган. Маалымат булагы Баракелде, Чекит, KG.